ушу бузулгандарды келин күнөөлүү, ошо келинде күнөө да деп. Эмнеге келин деле күнөөлүү болот? Кайнене бардыгын ошо кайнене менин, мисалы менин турмушум бузулган, кайненем күнөөлүү. Бир күн ошол жерде радомдо адаттагыдай эле отуруп, анан кайтып келатсам, ошол жерде бир кыргыз эже иштечү. Ал мени сыртыман дайым байкап, карап жүрчү экен. Анан мени чакырып калды. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз шашылыңыз. Саламатсыздарбы, Тучунбек YouTube катталуучулары. Бүгүн бет кабартында берүүгө мекендешибиз кайрылган. Москвада өлдү деген балам тирүү экен дейт. Толук маалыматты өзүнө алайлы. Саламатсызбы? Бет кабартында берүүгө өз калооңуз менен келдиңиз. Берилген суроого так жана туура жооп берүүгө даярсызбы? Саламатсыздарбы? Ооба, мен өз калоом менен келдим. Мен бул окуяны көп ойлондум. Сиздерге айтсамбы, келсемби деп. Мен өзү негизи кичинемден ата-энемди көргөн эмесмин. Мен 3 жашымда эле ата-энем автокырсыктан каза болуп калышкан экен. Өзүм атамдын карындашынын колунда чоңойдум. Мектепти бүткөндөн кийин окууга тапшырайын дедим. Бирок дагы эжеме жүк болбоюн деп эл катары эле Москвага иштеп келүүнү чечтим. Москвага барып көп кыйынчылыктарды көрдүм. Тилден кыйналдым. Жумуш таппай, иштегенден кийин айлык акымды да албай калган күндөрүм болду. Ошентип жүргөн күндөрү бир жерге ишке кирдим. Иштеп жүрүп, ошол жерден бир таксист бала менен таанышып калдым. Таанышып, сүйлөшүп жүрүп, бир жарым жылдай сүйлөштүк. Анан ошодон кийин Кыргызстанга келгенде той кылабыз деген максатта жашап алдык. Жашап жүргөндөн кийин 5 айдан кийин боюмда бүттү, 5 айлык боюмда бар эле. Кайненем барып калды Москвага. Кайненем өзү жолдошум жалгыз уул болчу. Бизге баргандан кийин анан мени суруштуруп билди. Мен ата-энем жок экенин билгендиктен билбейм, ага барганда эле жактырбай, мени кемсинтип мамиле кылчу дайым. Жолдошум башында мага жакшы эле мамиле кылчу. Энесинин тилине киргенденби же ар кандай сөз айта бергенби, мага колунан эч нерсе келбейт. Бир арамжан бирөө экен деп кылган ишимен деле жактырчу эмес. Жолдошум жумуштан келгенден кийин ар кандай шылтоолорду айтып, бизди дайым уруштурчу. Ошентип жүрүп, жолдошум да мага мамилеси суюй баштады да. Анан ичим чоңоюп, уже айыма жетип калгандан кийин мен өзү кафеде иштечүмүн. Анан мен жумуштан келгенде чогуу иштеген байке мен дайым үйгө жеткирип, мага жакшы мамиле кылып жүрчү. Ортобузда эч кандай деле нерсе болгон эмес.
үйгө чейин жеткирип, жолдошум башка жакта иштеген үчүн чогуу жүрүп келип калчук да. Анан үйгө келип ошентип калганыбызды кайненем байкап көрүп жүрчү экен. Бир күн үйгө келсем, кайненем дагы адатынча эле тозуп алды. Анан сени ким жеткирип жүрөт, бул кайсы ойношуң деп мага аябай катуу сөздөрдү айтты. Анан жолдошум келгенден кийин да ошол нерсени айтып, бунун соо эмес, эми ичиңде бала дагы кимден деген нерселерди айтып, жолдошум аябай сабады. Мен боюмда бар болсо дагы акыры кайненем ал деле эне го, ал деле боюнда бар аялга кандай кол көтөрөт. Аябай ошондой жаман акыбалда калдым. Кийин айыма жетип калган үйдө отуруп калдым. Үйдө отуруп кайненем менен ушул бир үйдө жашаш мага ушунчалык азап эле да. Күндө уруш, ошондой нерселер болгондон кийин эркектин деле көңүлү калат экен. Акыры мага ал деле бир башка эле бир чужой эле бирөө мамиле кылгандай эле мага ошондой эле мамиле кылып калды. Мен айыма жетип төрөгөндөн кийин барып аябай төрөттүм дагы, оор болду. Кыйналып өзүмө келе албай, эми өзүмө келдим зорго. Өзүмө келгенден кийин үйгө алып келишти. Даже мен төрөп жатканда дагы мен жолдошум кабар алып барган жок да. Кайненем даже барган жок. Үйгө чыгарып келгенде гана араң келди. Ошол күнү келип үйгө алып келишти. Үйгө алып келгенден кийин эми төрөтүм да оор болду. Даже мен эл катары деле кыркым чыгарып жаткан жокмун да. Келгенден кийин эле кайненем эми үйдүн жумуштарын кылдым. Эми оор жумуш деле дебейм, бирок мынтип мени аяган деле эч ким болбоду да. Акыры кайненем деле эне го, ал деле төрөгөн билсе керек. Акыры мен кичине жумуш кылып жатып эс алып уктап калган экен элем. Ошол маалда жолдошум жумуштан келип калды. Уктап кеткен экен, өзүм да байкабай калыпмын жумуштан келгенин. Кайненем ушул эле төрөп аткансып, манас төрөгөнсүп, эртеден кечке жатат. Мына баардык нерсени даяр кылып койдум деп тамак жасап аткан экен эле. Тамактан бери буга мен даярдап беремин да, келин болуп бул мага не кылды, ысык чайын бердиби мага деп ар кандай нерселерди айтып дагы мени урдуртту. Акыры мен чыдабай калдым. Таарынып мени эшикке алып чыгып койгондон кийин баламы дагы ала албадым. Ошондо кыштын күнү болчу, суукта. Акыры бир тааныш эжем бар болчу, ошонун квартирасына барып ошол күнү жаттым. Ошол күнү ошол жакта жатып калдык. Анан ал эжем дагы ар кандай нерсени айтты. Өзүңө кара, эми өзүңө ушинтип өзүңчө жашап турсаң, может, күйөөң дагы түшүнүп келип сени алып кетеби деп ошенткенден ал жакта жүрүп, анан өзүм иштеп баштадым. Арадан 3 ай өткүчөктү барбадым. 3 айдан кийин анан күйөөм кайтып келбеди да. Мен ойлогом кечирим сурап мага келеби, баары бир балам бар го, келеби деп барсам келбеди. Акыры өзүм бардым. Өзүм кечирим сурап барганга туура келди. Өзүм барсам, мен ал нерсени азырда айта албайм. Мага ушундай суук кабар угузушту. Мен балаң жок, чарчап калды деп айтышты да. Мен ошол нерсени уккандан кийин мен билбейм, өзүмдү жоготуп коюптум. Мен ошол күндөн бери мен же өлүү экеним, же тирүү экеним мен билбей жашап келдим. Бирок баары бир энекесин жүрөгүм сезип, билбейм, балам тирүүдөй эле сезилчү да. Анан ошол мен төрөгөн роддомго дайым бара берчүмүн.
ошол жерге барып отуруп, билбейм, ошол жака эле мени тарта берчү. Ошол жака барып отуруп келчүмүн. Мага ошол жака барсам балам сагынычымдай, тарачуудай эле сезилчү да. Ошол төрөгөн күнүм эстеп, ошол жака барып дайым отуруп 7 жыл ошентип жүрдүм. Билбейм 7 жыл кантип жашадым. Ошо эч нерсени деле билбейм, ушу эле өлүү тирүүнүн ортосунда эле жашап жүрдүм да. Анан бир күн ошол жерде роддомдо адаттагыдай эле отуруп, анан кайтып келатсам, ошол жерде бир кыргыз эже иштечү. Ал мени сыртыман дайым байкап, карап жүрчү экен. Анан мени чакырып калды. Барсам, сага көптөн бери айта албай көп ойлондум. Бул жерге дайым келесиң. Акыры мен деле энемин жүрөгүм чыдабады. Сенин балаң тирүү деп айтты. Мен не дешимди билбейм. Не мындай тамашалап атабы деп күлүп жибердим. Анан чын эле балам тирүү деп айтты. Көрсө кайненемдер мени, кайненем бир жолу ажыратып алыш үчүн, балага байланып калбаш үчүн өлгөн деп башка бирөөгө берип койушкан экен. Ошол эженин тааныштары болот экен. Мен барып эжеден сурадым, баламы көрсөм болобу деп. Барып баланы алыстан ойноп аткан жеринен көрдүм. Бирок барып балам деп айта алган жокмун. Не деп барсам, балам кандай кабыл алат? Ал мени тааныбайт, ал мени башка эле бирөө деп ойлойт. Ал башка эле бирөөнү апа деп чоңойду, башка эле бирөөнү ата деп чоңойду. Азыркыга чейин билбейм, эмне кылышымды билбейм. Азыр барсам, балам кечиреби? Аба ата-энеси, анын ата-энеси кандай кабыл алат? Мен барсам, алар мага береби? Мен өзү мени колдой турган деле эч ким жок болсо, өзү ата-энеси жок чоңойсом, менин тагдырым балам да кайталап, балам да башка бирөөнү ата апа деп чоңоюп атат. Азыр билбейм, эмне кылышымды билбейм. Сиздерден кеңеш сурайын деп келдим. Ушунча азап тозок башыңыздан өтүптүр. Андан кийин турмуш курбадыңызбы? Ошол келин айткандан кийин кайненеңизди алып барып балаңызды кайтарып алганга мүмкүнчүлүктөр бар бүгүнкү күндө? Анан бүгүнкү бет кабартына берүүгө эмне максатта келдиңиз? Жок, мен турмуш курган жокмун. Мен баламдан кийин башка турмуш курганга деле мен андай абалда эмес элем. Мен кантип жашаганымды деле билген жокмун ушул убакка чейин. Анан баламы кайтарып алсамбы деген ойдомун. Кайненеме барсам, кайненем 3 жылдан кийин эле кайтыш болгон экен. Анан ушул сиздерден кеңеш суроо максатында, баламды кантип кайтарып алсам, балам мени кечиреби? Ошол максатта келдим. Урматтуу мекендештер, сиздердин да ой пикириңиздер абдан маанилүү, сөзсүз кеңешиңиздер жаза кетиңиздер. Кайненемин далилдеп барайын десем, кайненем 3 жыл мурун аламдан өтүптүр дейт. Күйөөм менен барайын десем, күйөөм азыр башка турмушу бар экен. Эмне кылсам болот? Сиздерден кеңеш суроо максатында келиптир. Сиздердин да жүрөккө өткөн сурооңуздар болсо, биздин бет кабартына берүүгө кайрылсаңыздар болот.